Актаңдай акындын 140 жылдыгына арналган иш-чара Оштогу Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде өтүп, ага илимпоздор, студенттер катышты. Мааракенин окуу жайда уюштурулганда бекер эмес. Кайталангыс акындын өмүр жолун, чыгармачылыгын таанытуу максатында Барпы Алыкулов жылы жарыяланган. Илимпоздордун арасында дагы бир жолу биздин улуу акыныбыз жөнүндө, анын өмүр таржымалы жөнүндө, басып өткөн жолу жөнүндө, кандай кыйынчылыктарды көргөнүн, кандай кыйын абалдарда жазган ырларын, ошол убакта эле атактуу болуп келген акын экенин дагы бир жолу элге, журтка жашына даңазалап коелу деген ниетте бүгүнкү ушул тегерек столду уюштурабыз. Саамалыкка чакырылган коноктор илимий багытта кайталангыс таланттын чыгармачылыгы тууралуу жаңы изилдөө заман талабы экенин айтышты. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Сулайман Кайыпов өз сөзүндө акындын ырлар жыйнагы, ал жараткан эмгектер жаңыланууга муктаж экенин белгиледи. Алкынын чыгармаларынын биринчиден текстин дагы изилдеш керек. Жабдып текстин академиялык илимий басылыш түрүндө жарыялаш окумуштуулардын алдындагы милдет бойдон калып атат да. Мына ушул маселелердин бардыгы мына быйыл Кудай буйруса бүткүл түрк дүйнөсүндө сөз болуп жаткандан кийин окумуштуулар көңүл буруп ушул маселелерди изилдейт го деген үмүт менен жашап жатабыз. Барпы Алыкуловдун чыгармалары кыргыз адабиятында гана эмес, өзбек адабиятында да орду чоң. Анын китептери өзбек тилине которулуп, бүгүнкү күндө окурмандар кызыгуу менен окуп жатканын Өзбекстандан келген илимпоздор белгилешти. İnsanı Barpı Алыкулов өзбек адабиятында азыр үйрөнүлүп жатат. Анткени анын чыгармаларында кандайдыр ошол газалдын элементтери көрүнөт. Анткени ошол газалда айтылган элементтер анын чыгармачылыгында жайгашкандыгына күбө болобуз бүгүнкү күндө. Кыргыздын даңазалуу акыны Барпы Алыкуловдун 140 жылдык мааракеси Түрксой эл аралык уюмунун демилгеси менен түрк тилдүү мамлекеттеринде белгиленип келүүдө. Жакында Туркиянын Анкара шаары менен Өзбекстанда жогорку деңгээлде өтүп, бул жолу Ошто уюштурулуп, акындын өмүр чыгармачылыгы даңазаланды. Аталган уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында мааракенин алкагында акынга арналып китеп чыгарылып, борбордо бюст орнотулат. Биз уже бюстүн даярдап атабыз. Буюрса министрлик, маданият министрлик менен биргелешип, филармония менен биргелешип, Барпы атанын бюстүн филармониянын вестибюлүнө коебуз. Барпы акындын китептерин чыгарып атабыз. Азыр мына кыргыз тилинен уже өзбек тилине которуп атат. Бул берилген. Анан ошондой эле түрк тилине, буюрса казак тилинде да чыгарабыз. Ынтымагы жок элдин кара көзү ойлойт. Барпы Алыкулов өз заманынын ошондой эле учурдун да улуу акыны. Ал ырчылык өнөргө эрте аралашып, 16 жашка чыгып-чыкпай акындык даңкы эл арасына жайылган. Бүгүн окуу жайдын студенттери акындын махабат темасындагы Гүл кыздар мөлмөлүм мырзайым аттуу ырларын обондуу жаңыртышты. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.